Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7 926 929 1820. Мигранттар арасында кылмыштуулук өсүүдө. РФ Ички иштер министрлигинин жетекчиси тапшырма берди. Россиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мыйзамсыз миграцияга каршы туруу жана чет өлкөлүктөрдүн мыйзам бузуусуна бөгөт коюу маселелери боюнча ички иштер министрлиги коллегиясынын жыйынын өткөргөнүн ведомствонун расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Колокольцевдин айтымында жакында РФ жарандыгынан кол жуудура турган кылмыштардын тизмеси кеңейген, федералдык мыйзам күчүнө кирет. Ушундай эле чара жарандыкты күтүп жаткан адам улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан учурда да көрүлөт. Ички иштер министрлигинин башчысы акыркы 2 жылдан бери мыйзамсыз миграция жана чет өлкөлүктөрдүн жасалма каттоого турган учурлары көбөйгөнүн белгиледи. Муну менен бирге ал мыйзам бузуп, Россиядан чыгарылгандардын да саны өскөнүн кошумчалады. Анткени менен жүрүү мөөнөтү аяктаса да Россия жүргөн адамдардын тизмеси кыскарган. Эгер 5 жыл мурун ар бир 4-чү мигрант аталган тизмеде болсо, азыр ар бир 13-чү киши кирип калган. Колокольцев 2021 жылдан бери чет өлкөлүктөрдүн саны азайганы менен алардын кылмышка барган учурлары көбөйүп жатканына токтолду. Кылмыштуулук сапат жагынан өзгөрүп, оор кылмыштардын үлүшү өскөн. Министрдин айтымында мигранттар баңгизат бизнесине көп аралашып жатат. Бүгүн чет өлкөлүк жасаган кылмыштын ар 4-чүсү баңгизатка байланыштуу болууда. Мындан 2 жыл мурун көрсөткүч 2 эсе аз болчу. Мигранттар региондор аралык баңги коомчулугун жашыруун лабораторияларды түзгөн учурларда кездешет, деди Ички иштер министрлигинин башчысы. Мындан тышкары башка мамлекеттен келгендер жолдордогу абалга да таасир тийгизүүдө. Чет өлкөлүк айдоочулардын күнөөсү менен жасалган жол кырсыктарынан жыл сайын 500дөй киши каза таап, 7000ден ашуун адам жаракат алып жатат, деди министр. Ички иштер министрлигинин жетекчиси Россияда калуунун, фиктивдүү нике, орус тили боюнча жасалма экзамен тапшыруу, окууга чакыруу сыяктуу ар кандай көмүскө схемалар менен ыкмалары пайдаланылып жатканын белгиледи. Ал миграция жаатында алдын алуу чараларынын маанилүүлүгүнө токтолуп, чет өлкөлүктөр менен күн сайын комплекстүү иш алып барууну, бул үчүн бардык каражатты колдонууну тапшырды. Россия Ички иштер министрлигинин башчысы профилдик бөлүктөргө чет өлкөлүктөрдүн мыйзам бузган учурларына өз убагында реакция жасап, өлкө аймагынан чыгарып кайра киргизбөөгө чейинки чараларды көрүүнү тапшырды. Мындан тышкары Россияда мыйзамсыз жүргөндөрдүн санын кыскартуу, мигранттардын жүрүүсүн легалдаштыруу менен алектенген кылмыштуу топтордун ишине бөгөт коюу, чет жактан келгендер жашап иштеген объектилерге жасалган рейдтердин сапатын жакшыртуу милдеттендирилди. Аэропорттордо, бекет жана башка транспорт объектилерин мыйзамдын бузулушун алдын алуу, чет элдик айдоочулардан маданияттуулукту талап кылуунун мааниси да белгиленди. Мыйзамсыз миграцияга жана чет өлкөлүктөрдүн арасындагы кылмыштуулукка каршы күрөшүү стратегиялык мааниге ээ, деди министр. Булак Спутник эжи. Жалал-Абадда улуттар аралык жаңжалды жаратуучуларды кармоодо каршылык көрсөтүштү. Улуттар аралык жаңжалды жаратуучуларды кармоодо активдүү каршылык көрсөтүшкөндөрү боюнча 2023 жылдын 23 октябрында Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Бегабад текшерип өткөрүү пунктунун жанында мыйзамсыз акча алмаштыруу менен алектенген адамдар тобунун ортосунда массалык мушташ болгон. Ошол эле учурда конфликтте улуттар аралык мүнөздөгү белгилер болгон. Окуя болгон жерге УКМКнын кызматкерлери келип, видеого тартып алышкан. Бирок жаңжалдын айрым катышуучулары агрессивдүү жүрүм-турум көрсөтүп, чагымчыл аракеттерге барып, чек арачыларды коркутуп үркүтүшкөн. УКМКнын Жалал-Абад облустук башкы башкармалыгы улуттар аралык чыр-чатактын чыгышына жол бербөө жана аны уюштуруучулардын кылмыштуу аракеттерин документтештирүү максатында алардын тергөө органына келишин камсыз кылуу чаралары көрүлгөн. Бирок 1971 жылы туулган жаран тергөө органына келүүдөн баш тарткан. Кийинки күнү 24 октябрда жаранды алып келүү учурунда анын үй бүлө мүчөлөрү активдүү каршылык көрсөтүшүп, УКМКнын кызматкерлеринин денесине залал келтиришип, шектүүнү алып кетүүгө аракет кылышып, кызматтык унааларга таш ыргытышкан.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү боюнча жарандар УКМКнын Жалал Абад башкы башкармалыгынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. УКМК мүмкүн болгон улуттар аралык чыр-чатактын уюштуруучуларына жана активдүү катышуучуларына мыйзамдардын чегинде эң катаал чаралар көрүлөрүн эскертет. Булак Коштов эки. Бүгүн 25 октябрда депутат Тазабек Икрамовго жогорку кеңеште чапан жаап, калпак кийгизишти. Төрага Нурланбек Шакеев эл өкүлүн жеңиши менен куттуктады. Тазабек Икрамов Афинада өткөн күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпиондугунда ирандык, казакстандык, польшалык балбандарды утуп финалга чыккан. Финалда ал швециялык балбанга упайлардын айырмачылыгында жеңилип калган. Булак Суперкежи. Бишкекте жаңы келген автобустун айдоочусу бир адамды өлтүрө сүзүп кетти. Бишкек шаарындагы Жибек жолу көчөсүндө жаңы келген автобустун айдоочусу жөө өтмөктөн 2 адамды сүзүп алып, алардын бири каза болду. Бул тууралуу Суперкежи порталына милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 24 октябрь күнү саат 14:30 чамасында Зоңнон үлгүсүндөгү автобустун айдоочусу 1968-жылы туулган жаран Жибек жолу көчөсүнөн чыгыш багытка бара жатып, аларча көчөсүнүн кесилишине жетпей, жөө өтмөктөн 2 адамды сүзүп алган. Натыйжада жөө жүргүнчү 1939-жылы туулган жаран окуя болгон жерден өзүнө келбестен каза болгон. Анын жанындагы шериги дагы жабыркап, ооруканага жеткирилген. Автобус айып аянтына токтотулуп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Булак Суперкежи. Россияда мигранттар каза болсо, мамлекеттен кантип акча алса болот? Жол жобосу. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Россияда жүргөн кыргызстандыктар каза болсо, сөөгүн алып келүү үчүн мамлекеттен акча алуу процедурасын түшүндүрүп берди. Эгер адам үйүндө көз жумса, протокол түзүү үчүн 02 же 102 номери боюнча полицияга, өлүмдү тастыктоо үчүн 03 же 103кө чалып, бейтапкананын участкалык дарыгерин чакырыңыз. Болбосо 112 бирдиктүү номерине чалыңыз. Ооруканада үзүлгөн болсо, медиктер туугандарына маркумдун сөөгү кайсыл моргто экендиги жөнүндө маалымат бериши керек. Жакындары дароо моргко өлгөндүгү тууралуу медициналык маалымат алуу үчүн кайрыла алышат. Өкмөт тарабынан берилүүчү бир жолку төлөмдү маркумдун жакын туугандары алууга укуктуу. Арызга өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, алуучунун паспорт көчүрмөсү, туугандыгын тастыктаган документтердин никеси тууралуу күбөлүк, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк көчүрмөсү тиркелет. Жакын тууганынын атынан нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним катты негизинде маркумдун сөөгүн жөнөткөн адамдар төлөмдү алууга укуктуу. Маркумдун сөөгүн мекенге жөнөтүүдө көмөк көрсөтүүчү мекемелер Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү Москва шаары, Малая Полянка көчөсү, 7-үй, 5-түз, плюс 7495 197 76 71. Элчиликтин Якутск шаарындагы канцеляриясы, плюс 796 445 52 75. Сургут шаарындагы канцелярия, телефон плюс 7982 159 12 92. Санкт-Петербург шаарындагы канцелярия плюс 7929 512 39 05. Красноярск шаарындагы канцелярия плюс 7926 716 06 75. Владивосток шаарындагы канцелярия плюс 7964 713 85 17. Южно-Сахалин шаарындагы канцелярия плюс 7916 094 0011. Новосибирск шаарындагы башкы консулдукка плюс 7999 300 992 7913 771 85 15. Екатеринбург шаарындагы башкы консулдук плюс 7909 015 22 78. Булак Спутник Кежи.